Apamның кичине магазини бар. Бирок ичиндеги товардын жалпы баа зекет берүүнүн өлчөмү жетерек. Ошол товардын баасынан 40тан 1 кылып зекет бере берсек болобу же зекет өлчөмүнө жетишин күтүшүбүз керекпи? Ага чейин парз эмес, жеткенден кийин парз болот. Ага чейин берсеңиз жакшы, бербесеңиз зыян. Берген Кудайга жагыптыр. Бирок өзүңөр банкрот болуп кала турган болсоңуз бербегениңер жакшыраак болот. Мына жер бардыгы соода кылабыз да. Анан ошол зекет маселеси жакшы болду. Ошол зекет мыйзам быйыл мен бере турган болсом, былтыркы товарым бар, 2 жылдык товарлары бар деп сатып. Ошого кандай беребиз? Ошонун баардык эсептеш керекпи келгенде? Ооба, келген баасы эсептеш керек. Былтыркы товар, мурдагы товарлар бар, ошондон чыгарып, ошондон зекет берип койсо боло берет. Мисалы үчүн өтпөй калган товар бар, өтпөй калган жаман болгон үчүн эмес, просто адамдар албай калган деген сөз да. Ошол өтпөй калган, мисалы үчүн эски мода болуп калган, былтыркы мода болгон товардан деле зекет чыгарсаң боло берет да. Басын эсептеп. Мисалы үчүн бердиң ошо товарлардан, кийинки жыл өтпөй калып турат, дагы бере бересиң да. Мен былтыркы бергем деп отура бербейт. Сенде товар катары турат деген сөз да. Кийинки жыл бере бересиң дагы деле. Остаткадан дагы берет экен. Остаткадан берет. Мен Дордойдо иштейм. Разница саткан жагында зекетти кантип берем, канча пайда көрсөм ошондон түшкөн пайызды береминби? Же жалпы канча суммадагы товарым болсондон береминби дейт. Зекет bir жылда bir жолу бериле турган учуру келгенде, сиздин колуңузда канча тыйыныңыз бар, жана канча товарыңыз бар, анын тыйынга айлантып, ошонун 40тан 1-ин бересиз. 40тан 1-ин бер. Анан күн сайын иштетип, пайда тап, иштетип кайра кетип жеп койгондо эсептеп олтурбайсыз. Ошол 1 жылда 1 жолу берип, ошол берген учурда колуңуздагы мүлкүңүздү, анан товарыңызды багалап, ошондон бересиз. Жылдын ортосунда миллиард болуп, кайра түшөнө, кайра миллионер болуп калсаңыз, миллиондон бересиз, миллиардтан бербейсиз деген сөз. Өзүн айтышат, bir адамга бизде нисап өлчөмү 140 миң дедик да. Bir адамга 140 миң сомдон ашык бербесин дешет. Анткени дароо эле зекет берүүчүнүн катарына кошулуп калып, палан түкүн деген сөздөр айтылат да. Бирок бул качан ошонун акчаны алып жей турган адамдар болсо. Бирок кээ бир адамдар бар, бизнес кылышат мисалы үчүн да. Анан карап көрөсүз да, тууганыңыз, ошого сиз акчаңыз, зекетиңиз канча болушу мүмкүн? Мисалы 10 миң доллар болушу мүмкүн да бере турган, көп акчаңыз бар сиздики. Ошого берсеңиз, ошондон нарака бизнес улап кете турган болсо, кийин сурабай турган болсо, анда ошон үчүн ага бардыгын берсеңиз болот. Бирок алган акчаны алып эле жей бере тургандардан да ушундай категория адамдар болсо, анда буларга бир нисаптан көп бербеш керек, 140 миң акча бербеш керек. Экинчиге, үчүнчүгө бөлүп кете бериш керек аны. Садаканын өлчөмү жок, Садаканын өлчөмү жок. Бирок өлүп бараткан адамга өлчөмү бар. Өлүп бараткан адам акчасынын, жалпы акчанын 3төн 1-ин гана садака кылат. Өлө элек тирүү жүргөн адам каалашынча берсе боло берет. Зекет берип атканда, жанагыда базарда соода кылгандар өздөрүнүн товарынан бере берет. Ботинке саткандар бар экен, бир жолу мен чакырышып анан зекет сурап беришти, анан эмне деп айтсам, ушу ботинкенин акчасын бер деп айткан экен, бирөө биз бере албай кыйналып атабыз дейт. Жок, ботинкенин өзүнөн бере бер десем, ошол жылы 500 ботинке алып келип беришти медреселерге. Адам өзүнүн акчасы товарын аны акча кылып бериш шарт эмес. Ошол товарынан берет. Ун сатканда ундан берсе болот, башкадан берсе болот. Кете берет ошол суммадагы акчаны. Бул жеңил соодагерлерге дагы. Акчасын бергенден көрө ботинке берген жакшыраак го. Биз Дордой базарда соода кылабыз. Мадина базарынан тыкан алып, секте тиктирип сатабыз. Эми Мадина базардан 10 миң долларлык насыя алып, Казакстанга, Россияга соодагерлерге 10 миң долларды насыя беребиз. Ал эми Дордой базардагы соода кылган ордубузда 10 миң доллар товарыбыз болот. Ошондо биз зекет бергенге ылайыктуубузбу дейт. Карыз алган деп эсептебейсиз, бирок өзүңүздө бар товардан зекет бересиз. Өзүңүздө бар товардан зекет бересиз. Базарда соода сатык кылып иштейбиз. Ушул жердеги карыялар үйгө ошол товардан берсем зекет ордун өтөбү, эгер мусулман болбосо да. Зекет мусулманга гана берилет. Зекеттен башка садакалар берилсе боло берет. Сен эгерде ботинке сатсаң, зекет ошол ботинкеден берсең жарай берет. Эгер бу жерде зекет ала турган мусулман жок болуп калса, ошондо бизге жөнөтсөң, бизде студенттерге берип коебуз, талабалар кийип коет. Бул жеңил. Көп адамдар зекетти пул менен бериш керек деп ойлойт да, бир жолу мени чакырышты. Дордойдогу ботинке саткан ряттын балдары экен. Мен бардым. Анан молдо чакырган жерден калбай бара беребиз. Аш болсо болду бизге. Анан курсакты сылап бардык. Молдонун карыны 5 түр бирөө постоянно бош тур деп. Ашты жеп. Анан кош, эмне маселе десем айтат, таксыр биз ботинке сатабыз дейт.
Ana zekatga tıyından beriş juda ele kıyın deydi akçany beriş. Şu patinkeden bersek bolot. Bolot patinkeden bolot. Baasını çıkarıp belgilesem 100 jup patinka alıp gelip birösü verdi. Medrese bir patinkeçen bolup kaldı. Oşonday satkan tavarına berseň bolaveret. Biroq algandagı baasy menen satkandagı baasy misal üçün patinkeni aldın 50 so'mgo, altın satasın sen 50 so'm esepteysin ana. Түшүнүктүүбү? Biroq başka biröler 60 esepteysin degenderi dagı var. وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع رواه أبو داود. Hazreti Samura ibn Cundub aytat, Peygamberimiz Aleyhisselam bizge buyruk berer ele, satууга dayardap koygon buyumlarыбызdan sadakany çıgaruga deydi. Bazarda sen tavarlarыңды satууга dayardap koygonsun, sata eleksin sen. Muna oşolordan zeketini çıkarışın gerek bolot. Satkandan keyin çıgaram dep olturbaysın. Muna oşul tuğra mesele. Egerde magazinin bolup içinde tavarlarың bolsa, arakka zeket tölemeydi, arak haram aldı, sen de mülk emes. Adal nerselerge sen zeket çıgaruga mildetli olasın. Talaş mesele, talaş telemes bolğan Hanafi mazhapta oşonun kanday deydi, sata turgan bağına sen satışın eme. Satat misal üçün bu idişte aldın 10 so'mga, satasın 20 so'mga. Sen 20 so'mdan üçün çıgarışın gerek bizning kitaplarda aytılınat. Biroq başka alımlar aytat, yok sen satkandan keyin oşondan çıgarasın. Satelekte bu satelek buyum da balkim ömür boyu satılbay sende kalışın mümkün, algan bağına çıgarışın gerek deydi. Bizde fatva algan bağına çıgarsın dep jüröbüz. Biroq bizning kitaplarda sata turgan baasından çıgarsın degen söz kebir alımlarda rivayet kılıngan. İmam Abu Davud rivayet kılat. Soda kılıp attık ele üşürün kantip çıgarabız. Sodadan üşür çıgar, zeket çıgarat. Üşür dıykançılıktan çıgarılat. Üşür 10'dan biri, zeket 40'tan biri. 40 so'mdan bir so'm çıgara beresiz. Tavardan çıgarsanız dağı bolot. Ötpey kalgan batinkiler ötkörüp koysanız jaraya beret. Zeketke bola beret. Biz soda işindebiz, akçabız topta olboyt, kündögü sodabız tavarga jönötöbüz. Siz ayttınız, turgan akçaga zeket beriş kerekti, biz oşonda kaysyl zeket berебiz. Tavar da akça. Tavar akça. Oşol tavardın baası dagı eseptelet. Turgan akçaya koşulat. Bayga vacip bolot degende, urmatlı bir tuğandarım, baydın 2 türü var. Zeket bere turgan bay var, zeket berбей turgan bay var. Zeket bere turgan bay degen munun baylığı jetip, anan ösüp tura turgan baylık bolsa, muna oşundan zeket berilet. Anan biröөнүн baylığı var, biroq ösbөй turgan baylık bola turgan bolsa, altın gümüşten başkası misal üçün. Anda anıkынан zeket berilbeyt. Anıkынан zeket berilbeyt urmatlı bir tuğandarım. Misal üçün Zaniyanın özünün, misal üçün Şiveyni Seyh var, anı Zaniyası var. Kuruluşunday imaratı var, imaratın özünün, anken imarat özünün öz tuğbayt. An içindeki nerseler goyup berip turat misal üçün. Oşol seyahtı zeketin şartı nisapka jetip, janagıday tartipke jetip, oşol nerse ösüp tura turgan jönдөмгө ээ boluş gerek. Alemi orozo bitir berүү menen kurmandık çalуу ösbөй turgan baylık ee bolsa dagı vacip bolot. Ösbөй turgan baylık ee bolsa dagı bul kurmandık çalуу urmatlı bir tuğanım vacip bolup eseptelet. Sodadamın kança summada tavarım bar eken takır eseptebeyim. Boljol menen 10-15 bin dollarlık bolsa kerek. Kança zeket berem? Je nakta akça kolda bolsa beriş kerekmi? Jok, tavardın basından boljoldoп берсеңиz жарай берет 2,5%.